Тоң районунун Болот Мамбетов айыл аймагынан корууга 20 000 гектар жер бөлүнсө, мына бул кеңсеге 20 сотых аянт берилген. Бул күнү кеңсенин расмий ачылышы болуп, коруктун алдыда аткарыла турган иштери мерчемделди. Биздин фонд тоолуу аймактарды өнүктүрүү, жаратылыш ресурстарын туруктуу колдонуу багытында жумуш алып барат. Анан ошо 2019 жылдан бери биз жергиликтүү жамааттарды өзү жашаган, өзүлөр байырлаган аймактардын жапайы жаныбарлар дүйнөсүн кайтаруу боюнча бир пилоттук долбоор аткарып ишке жүргүзүп келгенбиз. Андан бери 5-6 жылда көп жумуш жасалды. Жаратылыш министрлиги менен биргеликте укуктук ченемдик актылар иштелип чыкты. Кыргызстанда биринчи жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы түзүлүп жатат. Аянты 20 000 гектарды түзгөн корук биологиялык ар түрдүүлүктү, экосистемаларды, жайыт өсүмдүктөрүнүн генофонун сактоо, аңчылык чарбаларды өнүктүрүү, ландшафттардын эстетикалык жагымдуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Бул өлкөдө алгачкы жолу ишке ашырылууда. Байболсун жаратылышынын кеңсесин салдык, ошонун ачылышы болуп атат. Бул кеңсеге чоң салым кошкон Кем палата уюму чоң жардам берди. Бул Байболсун түзүлүшүнө да ошол кишилер аябай колдоо көрсөтүштү. Негизгиси ушул максат бул ушу жан жаныбарыбызды, жаратылышыбызды сактап калып, келечек муундарга мурас калтыруу максатында ушундай иш-чарага алып баратабыз. Аталган аймакты кызыл китепке кирген жаныбарлар байырлайт. Алсак тоотеке, илбирс, эчки жана башка. Андан тышкары сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр дагы коргоого муктаж. Ал эми жаңыдан түзүлгөн корук кызматкерлери жаратылышты сактоо, жан жаныбарларды коргоо багытында артыкчылыктуу иштерди аткармакчы. Иш-чарада биз кайра ушу Байболсун коргоо түзүлсүн деген айыл өкмөттүн токтомун чыгарып келип берип тапшырып отурам. Бул Байболсун Кем палата уюму менен биз көптөгөн иштерди жасайбыз. Жайыт жолдорун оңдойбуз, көпүрөлөрдү салдырабыз. Айыл аймагыбызга жайытта болгон маселелердин баарын Кем палата уюму менен ушу материалдарын алып беришет. Анан биз өзүбүз ошону жайыт комитети менен биргеликте иш алып барабыз. Айта кетсек, буга чейин өлкөдө жаратылышты сактоо боюнча бир катар долбоорлор ишке ашкан. Ал эми Кем палата коомдук фонду тарабынан жапайы жаныбарлар дүйнөсүн кайтаруу боюнча пилоттук долбоор 2019 жылдан бери уланып келүүдө. Жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын түзүлүшү долбоордун жемиштүү жыйынтыгы катары сыпаттоого болот. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Батыр Абиев, Ысыкөл жаңылыктары.